18 жашымда баштагам. Потому что ага чейин көп башка жумуштарды издеп жүргөм, уборка ушундай. Күнүнө канча тапса болот? Мен өзүмө иштегениме уже көп болуп калды да, 4 жылдан бери өзүмө иштейм го. Анан мен айына 200-300 миң табам да. Ассаламу алейкум, урматтуу Чукунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Биз Москва шаарындагы Красногорск шаарчасына келип калдык. Бул жерде ушул сагынбүү айымыбыз атайын чакырып, обученияларын буюрса айымдар үчүн баштаптыр. Көптөгөн айымдардын суроолору боюнча обучениянын көптөгөн түрлөрү окутат экен, анан сертификат дагы берет экен. Толук маалыматты өзүнөн берсек, саламатсызбы? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Менин атым Сагынбүбү. Мен Москвада 12 жылдан бери иштеп жүрөм. Базовый курсту 1 жылдан бери окутам. Базовый курстун түрлөрү бар, 3 түрү. Базовый курс, повышение квалификации и смарт педикюр. Окуу мөөнөтү? Окуу мөөнөтү 10 күн, эртең менен түшкө чейин, либо түштөн кечке чейин. Эки сменде? Эки сменде. Потому что ар ким ар кандай графикте иштейт, аны сүйлөшүп алсак болот. Анан ушу сизден окуп бүткөндөн кийин жумуш менен камсыздыгыңа жардам бересизби? Трудоустройство бар. Биз көптөгөн салондор менен сүйлөшүп алганбыз. Ошол жакка кире алам. Кире аласыз? Кандай сертификат бересиз? Сертификат берсек көрсөтөбүз. Окуу бүткөндө мындай сертификат берилет. Мен өзү институт эстетической медицины бүткөн болчумун. Российский дипломум бар. Тренер ногтевого сервиса деген. Мындай диплом берилет. Сертификат берилет, да? Акчаны кандай башында бериш керекпи, же жарым берип, жарым бүткөндөн бери акчаны жазылып атканда 10% берилет. Анан биринчи күнү жарымын берип, эң акырында жарымын берсе болот. Только сизде офлайн? Ооба, офлайн окутулат. Онлайн сурап калсачы? Онлайн жок пока что. Онлайн жок, а? Демек ошо кайсы түрлөрүн бир сырада атап кетсеңиз? Маникюр базовый курс, это маникюр с нуля. Ал жака маникюрдун 2 түрү, педикюрдун 2 түрү, плюс укрепление в подарок кетет, дизайн эко. Андан тышкары повышение квалификации, ал жарым жылдык опыт мастерлерге берилет. Ал 2 күндүк болот, и смарт педикюр отдельно, ал спа услугага кирет. Анан канча жаштан канчага чейин можно окуса боло берет? Мен өзү 18 жашымда баштагам. Потому что ага чейин көп башка жумуштарды издеп жүргөм, уборка ушундай. Бирок жаш кыздарга жакшы өзүлөрү акча тапканы жакшы да, негизи жаштайынан. Азыр мындай окуш мүмкүн да, бу жерде мектепте 16 жаш, 17 жаш кыздардын бар эле, же коллежде окуйт эле, же мектепте окуйт эле. Мен азыркы учурда 15 жаштагы кыз окуп атат. Жайкыга подработкага деп окуп уже бүтөйүн деп калды. Маникюрдун удобный жери өзү график түзүп алса болот да. Жайында өзү 15 жаштагы кыздар деле иштейт. Окуса болот алар. Болот. Көпчүлүгү ошо 15, 16, 17 жаштагылар үйдө бекер, олар эми официалдуу жумушта иштей албайт. Ушундай окуп үйрөнүп койсо, курс деп койгондар ата-энелер бар да. Ошолор дагы окута бересиз. Ооба, аларды окутам. 15 жаштагы кызым бар, ошол окуйт. Мындай возрастное ограничение негизи жок да. Жок, 50 жаштагы келип окуп үйрөнсөң болот. 50 жаштан аларга просто немножко трудныйраак болуп калат. Ошондой кылып калат. Эми кызыккан болсо үйрөнүп берет. Кызыккан болсо, конечно, негизи адам желаниясынан зависит этет да. Желаниясы бар болсо, конечно, үйрөнүп кете алат. Урматтуу мекендештер, бул ошо Красногорск шаары кайсы метролорго жакын, ошону биз айта кетсеңиз. Метро Микинина, Тушина, Митина, Крылатский, Микинина, Гөкветка. Ушул жактарга жакын жерде, а? Жакын жери. Бул өзү район Красногорский. Ооба, район өзү Красногорск, Павшинский пойма. Павшинский бульвар, дом 40. Дом 40. Ушул жерге келе бересиздер мекендештер, бардык кызматтарды айтып өттү, ошол жакта силерге эң мыкты деңгээлде окутуп, үйрөтүп, сертификаттар дагы берет. Андан сырткары ошол
жумушка дагы орноштурганга биз жардам беребиз деп атат. Андыктан ушу мен телефон номерлерин адрестерин коюп койдум. Келип ошол үйрөнүп жумуш менен дагы камсыз болуңуздар. Өзү негизинен көпчүлүк мекендештер ушундай жеңил иштерди билбейт, оор иштерде ден соолугун кетирип дагы 12-13 саат иштеп. Ооба, кассада 12-13 саат выход алып иштешет да. Уборкада идиш жууп иштегенден көрөк ушул окуп үйрөнгөн жакшы деп ойлойм. Маникюрда. Негизи ошо сыр болбосо айына канча тапса болот эми окуп үйрөнгөндөн кийин? Сиз эми сыр болбосо канча айына таба аласыз? Же күнүнө канча тапса болот? Мен өзүмө иштегениме уже көп болуп калды да, 4 жылдан бери өзүмө иштейм го. Анан мен айына 200-300 миң табам да. Мастер маникюра жаңы базовый курсту окуп бүткөндө менин азыр буга чейинки потоктогу кыздарым точка красотага киришкен, алар 100-150 миңден табышат. Сиз 200-300 миң табасызбы? Мен өзүмө иштеген үчүн. Эми жаңы үйрөнүп баштагандар канча бир айына 80-90 миң таба алабы? 100 миң таба алат айына. 100 миң таба алат, сизден окуп үйрөнүп. Өзүңүздө дагы иштеп калса болобу ушул салондо? Ооба, иштеп калса болот. 2 места бар. 2 места бар, буюрса өзүңүздө дагы иштеп калса болот. Урматтуу айымдар, урматтуу эже карындаштар, мен телефон номер адрестерин экранга коюп койдум. Ушул жерден окуп, жумуш менен камсыз болсоңуздар болот. Негизи ошол оор жумушта иштегенден көрөк, ушундай жумушта иштесеңиздер болот. Эгерде сиз тажрыйбаны көбүрөөк алып, бара-бара ошол 200-300 миң дагы айына тапсаңыздар болот экен. Начало үйрөнгөндөргө ошол 100 миңдей тапса болот деп айтып өттү. Андыктан барыңыздарды ошол эже карындаштык группаларына максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Кимдир бирөө ушул окууда окуп, жумуш менен камсыз болом деп жүргөндүр, балким ушундай иштерди издеп жүргөндүр. Ошончо ушул айымдардын группа контакттарына бөлүшүп коюңуздар. Бул Москва шаарында. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржыйбалуу дасыккан айдоочу Бакыт мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кийинен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.